көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн илим жана турмуш телеберүүбүздүн алкагында ушу педагогика багытында телеберүүбүздүн экинчи бөлүгү менен сиздерге чыгып отурабыз. Бүгүнкү мейманыбыз педагог илимдеринин доктору, профессор, Улуу Тил Академиясынын корреспондент мүчөсү Мамбетакунов Эсенбек Мамбетакунович. Анда сиздердин назарыңыздарда ушул телеберүүбүздүн экинчи бөлүгү. Fizika, biologiya, matematika, geografiya, til, adabiyat, orus tili, koyçu bardығы, жана көркөм өнөр, музыка, барды, физкультура жагында бүт бардығын иштеп чыктык. Ошондо 96-жылдары анан ошол биринчи долбоорлор пайда болуп, анан стандарт түзүлдү. Ошонун негизинде анан кийин биринчи мынандай окуу китебин киргиздик, мына табият таануу окуу китеби. Бул 5-чи класс үчүн. Себеби мына биздин Кыргызстандын билим берүү законунда мындай деген жерлер бар. Ошо башында эле биринчи билим берүү законунда мисалы биздеги 9 жылдык мектеп бул милдеттүү түрдө. Анан 10-11 класс каалоосу менен башка окуу жайларда окуп кетет дегенде чыкпады. Демек бизде ушундай болду. Мурда биз 8 жылдык мектеп деп келсек, азыр 9 жылдык мектеп анан милдеттүү болуп калды. Базалык билим алуу деп. Да. Ошол жерден кийин предметтердин арасында кайсы бир өзгөрүүлөр болду. Анан мен карасам, мындай болду. 6 класста 1, 2, 3, 4 тану. 5 класста табигый предметтер боюнча бир дагы предмет жок экен. Табигый илимдер боюнча. 6 класста ботаник окуйт. Ошол 6 класста физикалык география. А 5 класста жок экен. Анан мен атайын ушул табият таануу деген предметти 5 курска киргизели. 5 класска. 5 класска киргизели. Десек ал убакта министр Чынара Жакыпова болчу. Шаршенина Жакыпова, да. Ошол киши айтты, мунун программасын, окуу китебин кайдан табабыз? Анан мен айттым, мен өз мойнум алайын. Мен ошону түзөйүн деп, мынакей табият таануу боюнча жанагы программа, анан окуу китеби бул 3-4 жолу басылышы. Табият таануу дегенди киргиздик. А физика болсо, баягы эреже боюнча мына 7 класстан башталды. Мына могул жерден акырындык менен анан окуу китептерин жазууга кириштик. Албетте биринчи мына программаны түзүүдө, окуу китептерин жазууда мен өзүм эле жаңгыз баарын бүтүрүп салдым десем, ал туура болбой калат. Анан ошого мынакей өзүңүз билесиз, профессор Карашев, Ташбат Карашевичке мен кайрылдым. Ал киши мына бизди окуткан, азыркы күнгө чейин жакшынакай иштеп келе жатат. Абдан тажрыйбасы көп, чоң киши. Тажрыйбалуу адам деп ошол кишиге кайрылсам, ал киши дагы менин эмемди кайтарган жок, макул колдоду сизди. Колдоду. Анан мына программаларды түздүк. Андан кийин мына бул 7-чи, 8-чи, 9-чу класстын окуу китептерин жаздык. Мына бул 7-чи класстыкы, мына бул өзү 7-чи класстын, мына бул жөнүндө да бир айтайын деп турамын. Мына 7-чи класстын окуу китеби, а бул болсо мугалимдер үчүн колдонмос. Мисалы 7-чи класста физиканы 68 саат окуйт. Мына бул китепте 68 сааттын иштелмеси берилди. Мугалим үчүн. Мугалимдер үчүн. Анан бул дагы бир жакшы оңдой берди болуп калды мунун чыгышына. Бул 4 тилде чыкты. Кыргызча, орусча, өзбекче, анан тажикче. Биздин билим берүү мыйзам боюнча 4 тилде мектептер бар да Кыргызстанда. Ошону боюнча мына бир гана ушул китеп, ушул боюнча ошондой чыкты. Муну дагы жанагы бир бар бүткүл банктын бир эмесине кирип калып, долбооруна. Анан муну Түркиядан чыгарып келишти. Азыр таратып мектептер окуп атат. Ал эми 8-чи класстын окуу китеби бул 2 жолу басылып чыкты. Методикасы жазылып коюлган. Жанагындай кылып туруп, мында дагы 68 сааттык жазылып коюлган, бирок бул күнгө чейин муну чыгарууга менин кудуретим жетпей келе жатат. Эмансы дагы өзүнчө сөз кылабыз, түшүнүктүү. Ал бул мына 9-чу класстын окуу китеби, мына бул болсо, анан кийин
10-нчы класстыкы Койчуманов жана Сулаймановалар тарабынан чыгарылган. Андан кийин мына 11-нчы классты Өзгөрүш Шашекеевке кайрылып, мынакей белгилүү окумуштуу агай, эл мугалими. Мына бул 11-нчы класстын физика китеби, анан астрономия китеби мынакей 2012-2013 жылдары чыкты. Биздин баягы башта тигил 94-96 жылдардагы планыбыз боюнча ушул 2010 жылдарга жобосу 2004-2005ке чейин бардыгы чыгып бүтүп барганыбыз болуш керек эле. Урматтуу Эсенбек агай, саламатсыздарбы? Ушул сиздин өзүңүздүн кафедра боюнча кеңири, лаборатория боюнча кеңири айтып берсеңиз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин физика жана электроника факультетинде физиканы окутуу технологиясы кафедрасынын лабораториясында турабыз. Бул кафедра 1979 жылы уюшулган. Негизги максаты ошол орто мектептер жана башка окуу жайлар үчүн физика мугалимдерин даярдоо максатында уюштурулганда. Анан бул жерде көптөгөн окумуштуулар иштеген. Азыр да мына иштеп жатышат. Биздин негизги мисалы 1979 жылы кафедра уюштурулганда биринчи ошол кафедраны уюштуруп профессор Мамед Койчуманович азыр жок экен. Анан азыр мен бул жерде болгондору менен тааныштырып коеюн. Мына физика математика илимдеринин кандидаты, азыркы учурда профессордун милдетин аткаруучу Дүйшенов, Эшмухаммед Дүйшенов катышып отурат бул жерде. Мына биздин кафедрада көбүнчө мына бу жаңы технологияларды практикага киргизүү, анан ошого окуучуларды, студенттерди даярдоо максатында көп иштер жасап келаткан биздин доцент Бердибек Абдраимович Чумабаев өзү биздин студенттерге жанагы илимдин эң алдыңкы чеги болгон голографияны окутуу, ошону ар кандай өндүрүштүк процесстерге киргизүү жана башка маселелер боюнча сабак берип келет. Айчүрөк Дөлөталиева биздин кафедрада доцент болуп иштейт. Педагог илимдеринин кандидаты, окуучулардын, студенттердин мына лабораториялык иштерди, ошондо чыгармачылык өнүктүрүү боюнча иштерди жасап, педагогдук иштерин жасап атат. Анан бул жерде биздин лабораториянын башчылары Дамира менен Самара отурушат. Булар ушул лабораторияда эмне кыймыл болсо, ошолордун бардыгын жай-жайына коюп туруп, бардык нерселерди аткарып аткан ушулар. Эми лаборатория жөнүндө айтсак, мына бул жерде өзүңөр көрүп турасыңар, куралдар, мурдагы эски куралдар турат. Анан бирок ошол эски куралдарды биз бул эскирип калды дебестен физикалык билим берүүнүн негизи ушуларда да. Ошолорду биз баягы сындырбай, талкалабай, ыргытып ийбестен ошолорду колдонуп, себеби дегенде физика илиминин мазмунун түшүндүрүш үчүн, азыркын түшүндүрүш үчүн мурда анын эң жөнөкөй кайдан пайда болгон деген түшүндүрүш керек да. Биздин университетте биринчилерден болуп, мына бюджеттик бөлүмдөрдө мисалы, мына интерактивдүү доска деген азыр абдан окуучулардын, студенттердин окуу иштерин активдештирүүгө абдан чоң пайда келтирип атат. Аппараттардын баары советтер сайынан калган калдыктар гана экен да. Буларды ошо студенттерге түшүндүрүү мезгилинде кыйынчылык жаратпайбы? Кыйынчылык жаратат. Бирок муну педагогдун иши, педагогдун чеберчилиги ушунда болуш керек. Азыркы учурдагы колдонуп жаткандардын дагы принципи эң негизги түпкү мазмуну ошол жерде жатарын түшүндүрөбүз да. Айда жок, биз эгерде жаңы приборлор болсо, биз эч качан отказ кылбайт элек да. Себеби аны алыш өтө татаал. Бизде өзүңөр билесиңер, абдан тартышпыз. Мына бул жерде куралдар, бирок мына бул жерде бардык физикалык принцип, конуштардын, закон чегемдердин негизин түшүндүргөн мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн биз моуларды жоготпой кармап отурабыз да. Тактап айтканда ушул приборлор канчанчы жылы чыккан?
Bular ар түрдүү. Эң эле аягы 80-жылы чыккан. Демек 80-90 жылдардын башында. Андан мурункусу 40-50 жылдарда уралдар барды. Бирок физиканын негизи өзгөрбөй турган нерсе болот. Табигый кубулуштар, бул экономика жолу саясат эмес. Bir күндү bir башкача болуп, экинчи жагы экинчи. Физикалык закон, мисалы мына бул электрофорная машина деген Лейдер банкасы деп коёт. Бул өзү 17-18 жылдарда пайда болгон. Биз азыр конденсатор деген түшүндүргөн учурдан баштайбыз. Ал эми конденсатордун көзгө көрүнбөгөн түрлөрү бар да. Көзгө көрүнбөгөн түрлөрү бар. Бирок мунуну түшүнбөсө, анын ичинде эмне болуп атканын билбейт эле. Бүт баарыбыз энергияны колдонобуз. Бирок ошол энергия деген эмне? Анын кандай түрлөрү бар? Ошол энергияны колдоонун кандай технологиялары бар? Ушуну үйрөнүп чыгасың десе, балдар кызыгуу ошондон баштап пайда боло баштайт да. Анан технология деген. Демек энергияны пайдалануунун технологиясын билип чыгышың керек сен. Деп ошол жагына келгенде, анан азыркы технология деп азыр кызык. Мына бул компьютерлерди же болбосо мына бул мобильный телефондордо турган болсок, муну окутуп коюш оңой эле, муну окубаса деле жаш балдар билип атат. Бирок мунун негизи эмнеде? Вот мунун зарядкасы өчүп калды деп коюп, энергия жок болсо болду бул, эчтекеге жарабайт. Туурабы? Мына ушундай нерселерди баягы адамдын күндөлүк турмушунда керек болуучуну билим менен айкалыштырыш керек да. Анан bir экинчи жагынан бул куралдар жөнүндө айтып калдык эми. Бирок мугалимди даярдоонун системасы бизде түзүлгөн. Мугалимди физика мугалим даярдоонун системасы. Кандай этаптарды, кандай курстарды окуш керек, кандай практикалык иштерди аткарыш керек, кандай мектепке барып эмне кылыш керек деген маселелердин бардыгын мындай бир жолго койгонбуз десек болот да. Эми алардын бардыгын албетте көрсөтүп отуруш бир топ убактылап болот. Абакир агай, мынакей сиз ушу астрономия боюнча обсерваторияны жетектейт экенсиз. Бул жерде абдан чоң башкача телескоптор турат. Ушул телескоптор боюнча кененирээк информация берип кетсеңиз, булар кандайча колдонулат? Бул кимдер жасады бул телескопторду? Бул биздин кафедрада ушул астрономия сабагын окутуу боюнча атайын илимий долбоор жазылып 2011 жылы обсерватория курулду. Ушул обсерваторияга атайын магазинден алынып келинген телескоп, муну менен планеталарды, жылдыздарды, айдын рельефин, кратерлерин байкап, студенттер өздөрүнүн лабораториялык иштерин аткарышат. Ал эми бунун жаныбызда турган телескопту быйылкы 4-курстун студенттери Айбек Тургуналы жана Надырбек деген 3 студент ошол менин жетекчилиги менен жасашты. Бул телескоптун артыкчылыгы мунун биринчиден анын фокус аралыгы чоң өтүү мүмкүнчүлүгү жогору турат бул телескопторго караганда. Анын дагы экинчи артыкчылыгы буга атайын фотокамера коюлган. Алынган фотокамера ошо алынган сүрөттөрдү түздөн-түз компьютерге, телевизорго, интерактив доскаларга, лабораторияларга түздөн-түз киргизип берсе болот да. Мындан тышкары ошол обсерваторияда Тал 1 деген телескоп турат. Анын диаметри буларга караганда чоң, мүмкүнчүлүгү чоң. Ал ошол обсерваториянын өзүндө жайгашып турат. Анан эми бул Кыргызстанда астрономия илими Союздун мезгилинде дагы болбой калганда өнүкпөгөн. Себеби бир да обсерватория курулбаган, илимий иштер жүргүзүлбөгөн. Ошон үчүн мына кийинки мезгилдерде эми гана жаңы колго алынып келатат бул иштер. Мына азыр быйылкы жылы бүткүл дүйнөлүк астрономиялык обсерватория өтүлдү. Ошол обсерваторияга дагы мектеп окуучулардан даярдап, ушул олимпиадага окуучулар катышып келди. Бирөө 3-орунду алды, экөө эң жакшы байкоочу деген дипломдорду алып, ошол Кыргызстан өзүнүн ошол обсерваторияда кандайдыр бир даражада көргөзүп алышты да. Эгерде биз мамлекет тарабынан ушул иштерге көңүл буруп колдоо алынса, Кыргызстанда астрономия илими жогорку деңгээлге жетсе болот. Себеби кыргыз эли байыртадан бери бул жылдыздарды, асманды карап, өздөрүнүн байкоолорунун негизинде өтө такталган календарлар түзгөн. Ошол календарлар бул кыргыздардын байыркы илимий мурасы болуп саналат да. Биз ошол илимий мурасты изилдөөнүн үстүндө иштеп атабыз. Абакир агай, кече жакшы жаңылык чыкты. Ошо
космостук телескоп Хаббл биздин галактикага жакын жайгашкан Андромед галактикасын тартып алышыптыр да. Бул галактикада да бир 100 миллионго жакын жана бир 1000ге жакын жылдыздардын топтолушу жайгашкан экен да. И ошондой эле бул сиздердин телескопуңуздардагы сүрөттөрдү анда тартып алат экен да, жылдыздардын жакындатылган сүрөтүн. Биздин телескоптор бул жылдыздарды тартып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Бул айдын кратерлерин, айдын тоолорун, айдын рельефин тартып алса болот. Юпитердин бетиндеги рельефти тактарды тартып алса болот. Спутниктерди тартып алса болот. Анан бул жылдыздарга тартуу мүмкүнчүлүктөрү жетишпейт булардын. Ошондо бул телескоптун канча аралыкты бул кичирейтип бере алат бул телескоп? Эми бул телескопту жакындатып деп айтпайт, буну чоңойтуучу деп айтылат да. Мисалы, могу телескоп 90 эсе чоңойтылат. 90 эсе. Бул 1160 эсе чоңойтылат бул телескоп. Ошон үчүн ал эми Хаббл телескобу бул 2000 эседен жогору чоңойтушка болот да. Ошон үчүн алар алыскы объектилерди тартканга эсептелген. Алар биринчиден алар орбитада турат, атмосферанын тоскоолдугу жок, сүрөттөлүш даана түшөт, чоңойтулуш ошончолук мүмкүнчүлүктөргө. Бизде атмосферанын калың катмарында тургандыктан чоң сүрөттөлүштү алууга мүмкүн эмес. Себеби атмосферадагы жана турбуленттик агымдар сүрөттөлүштү бузуп коет. Экинчиден анан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү дагы жылдыздар тарткан мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Эстониялыктар келип ошол телескоп кура турган жайды изилдеп көрүштү. Чоң обсерватория курууга да. Бирок ушул биздин машина бара турган точкаларда атайын ушул телескоп койгон ыңгайсыз шарттарды таап алышкан жок да. Өткөндө эл аралык обсерватория Олимпиадага келген окумуштуулар айтышты, эгерде ыңгайлуу жерлерди издеп көргүлө, Кыргызстанда сөзсүз болуш керек. Эгерде андай жерлер болсо, биз ошол телескопторду, обсерваторияны курганга биз тиешелүү кишилер таап беребиз деген сунуштарды айтышты. Аны изилдеш керек болуп атат азыр. Обсерватория курула турган жерлерди. Мынакей, сиз өзүңүз ушул физика кафедрасында көп жылдан бери эмгектенип келатыпсыз. Жакында сиз китеп жазган экенсиз, жалпы физика курсу боюнча кыскача түшүнүктүү кылып. Ушул китеп боюнча кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Аягыңар 20 жылдан бери иштеп атасыңар. Китеп жазбайсыңарбы кыргыз тилинде дегенден кийин. Анан ошого эң туура таптык да. Ошол кыскача кыргызча физиканын терминдерин пайдаланып, закондорун пайдаланып, ал студенттерге түшүнүктүү болуш үчүн математикалык формулаларды азайтып, физикалык мазмунун тереңдеткен китеп жазууга аракет кылып көрдүк. Университетке чын эле чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Университет ушул китептерди бекер чыгарып беришти. Биз эми ошол студенттерге, жаш мугалимдерге да, анан кийин библиотекага таратып, анан окуучулардын, студенттердин физика боюнча жалпы билимдерин көтөрүүгө, кыргыз тилинде окуп үйрөнүүгө чоң өбөлгө түшөт деген ойдобуз. Физика сабагы кыргыз тилинде берилеби же орус тилинде берилеби? Мисалы, буга чейин жаңы келген студенттер орус тилинен кыйналып, физика, математика, ушу табигый илимдерди окуудан, материалдардын жогунан абдан кыйналып келишкен да. Азыркы сиздин жазган китебиңиз дагы абдан кызыктуу жана физикадан кыргызча болгону бул студенттерге чоң жардам бере турбайбы? Эң туура белгилеп атасыз. Чын эле да орусча адабияттар өтө көп. Бирок кыргызча адабияттар жок кесе. Бир гана Карашевдин жана Карашева эжекелеринин китептери бар. Аларда аз санда чыккан, студенттерге жетпейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз акыркы 2 жума ичинде сиздер менен педагогика жаатындагы илимий, көйгөй, актуалдуу маселелер боюнча маяк курдук. Биздин негизги каарманыбыз Кыргызстанда белгилүү окумуштуу, эл аралык кадыр баркы бар профессор, педагогика илимдеринин доктору, Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Мамбетакунов, Эсенбек Мамбетакунов агайыбыз болду.